Assalamu alaikum, urmаттуу Teskabар kanalının көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн биз Өзгөндөгү Куршап айылына келгенбиз. Куршап айылынан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Дареги мындай. Куршап айылынын так ортосундагы эң чоң көчө мына ушул көчө. 3 көчөдөн Базар банктын жанынан түп-түз күнчыгышты көздөй бери келесиздер. Тиги жерде больница, мектептер бар. Андан дагы бери өтүп келесиздер. Мына ушул жерге келгенде 4 көчө өзү чоң асфальт токтойт. Бул жака түз кетет. Жогору кетет, сатыла турган ушул жакта, үй ушул жакта. Ал эми ылдый бурулуп, бул жака дагы 300-400 метр бара турган болсок, Ош-Бишкек чоң трассасына чыгабыз. Кааласаңыздар бул жагынан келсеңиздер деле болот. Поворот деп коет бул жерде. Ушул жерге келгенде оңго поворот алып, түз жогору чыгып бересиздер. Туугандар, урматтуу мекендештер, биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык. Алыстабай туруңуздар. Азыркы биз көрсөткөн 4 көчөдөн мына ушул жол менен түз жогору эле чыгып келдик. Бул жерге келгенде канал бар экен. Суу аккан канал. Бул жака карап агып кетет экен. Бул жерде 4 көчө экен. Ушул каналга жетпей эле сатыла турган үй оң тарапта бурчта жайгашыптыр. Жаңы курулган үй экен. Азыр кирип ошону сиздерге көрсөтүп берип коелу. Мына бул казып аткан, бул суу тартып атыптыр, таза суу. Таза суу тартып атыптыр. Бул азыркы биз көрсөткөн канал жогорудан ылдыйга ушул каналда толло суу агып келет экен. Бул жерде 4 көчө, көпүрөдөн өтүп эле оңго бурулуп, бул жака түз, бул жака талаага кетет экен. Анан бул жака да кетет экен туугандар. Ушинтип эл 4 көчөдөн нары бери өтүп тиричилигин кыла берет экен. Анда жүрүңүздөр, бир катар кирип көрсөтөлү. Сатыла турган үйдүн чек-арасы мына каналдын бул жак чекесинде мына дарактар турган кашадан решеткалар бар экен. Сетка тосмолор. Ошол жерден башталат экен туугандар. Бул жагы наркы чекеге чейин барат окшойт. Бул жагы забордун наркы бурчуна чейин барат окшойт. Ээси менин жанымда. Өзү айтып берсинчи канаке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы, иш болуп атабы? Аллага шүгүр, жакшы, рахмат. Өзүңөр жакшысыздарбы? Аллага шүгүр. Аябай терең казып туруп чоң турба жаткырып атат окшойт, буга? Бул центральный болот. Бул жерге 200 турба көмүп атышат. Алдыга ничкерак болот. Таза суунун проектиси экен да бул, Кудай кааласа, быйыл киргизилет, кийинки жылдан уже таза суу чыгып баштайт. Ар бириңиздер ушундан киргизип аласыздарбы эми таза сууну? Ар бирине ошого турба чыгарып кетет, шланга чыгарып кетет. Мына шланга сизге кирген окшойт, мына? Жок, эми ташталат. Эми ташталат. Бул кошунага кирдиби? Бул баштагы эски шлангасы эле, булар эми ташталып келет. Эми ташталып келет. Эми ташталып келет булар. Жакшы, кандай болсо дагы таза суу проектиси ишке ашып атыптыр, Кудай кааласа келет. Үй сатылат дейт туугандар. Мына чек-аранын бүткөн жерине чейинби? Ош, чек-аранын бүткөн жеринин өз жагы. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Үйдүн дубалын аябай тегиз уруптур, Мына бышкан кызыл кирпич менен тегиз кына уруптур. Сейсмопоиз колонналары куюлуптур туугандар. Чатыры жабылыптыр, суу түтүктөрү кагылыптыр, өстүрмөлөрү кагыла элек, бирок зар дубалдары урулуп, черный потолок лайлары да басылган окшойт, Басылган, лайларынан бери басылган. Жакшы. 4 бөлмөлүүбү? 4 бөлмөлүү көмүп атасы. 4 бөлмөлүү. Үй өзү күнгөй бет курулуптур. Мына көчө жакта да бир аз стяжка куюп коюптур. Буяка эмне болот эми? Бул жака магазин кылса да болот. Магазинге проект кылынган өзү негизи бул жерде. Магазиндин алды дең бери, Магазин алды болот. Мына эшик менен кирип чыга берет. Ушул жерин оз жагын кылганбыз. Буякта ичкериден кирип чыкканга. Бул да өзүнүн бөлмөсү немеси. Жакшы. Соода болот экен да бул жерде. Аябай жакшы план болуптур. Үйдүн бир жак чекеси магазин болот экен. Наркы кошунанын үйү? Ол кошунанын үйү. Чек-ара кайсы жерге чейин барат эми? Ошол үйгө, ошол үйдөн бери жакы 1 метр же 2 метр расстояние болот. Шагыл турат ошол жерде. Ошол жерге чейин. Ошол жерге чейин. Анан бул жагы кайра эле айланып, мына бул дарактар менен бери келет экен да? Мына ошо каша турат, ошол жерден неме болот. Чек-ара болот экен. Үйдүн аркасына да жер таштадыңызбы? Үйдүн аркасына 1 метр жер бар. Таштап койгонсуздар. Ташталган бул аркасына. Жакшы. Фундамент жерден бир 80-90 см бийик көтөрүлүп турат экен. Мына бул биринчи бөлмө, азыр айтып өттүк, бул дүкөн боло турган бөлмө экен. Кенен эле экен. Туурасы 4 метр, узундугу 6 метр чыгат экен. 4x6 24 квадрат. 2 эшик, 2 терезеси бар экен. Жарык дүкөн болот экен. Фундаменттин ичи мына засыпка болуп толтурулуптур, стяжкага даяр экен. Мына ушул дүкөндү, полкаларды коюп, холодильниктерди коюп, товарларды тизип иштетсеңиздер, мына 4 көчөдө ушул жерде колу коңшуларга дүкөн болот экен да, Кудай кааласа. Жакшы. Эми бул жака келели, үйдүн кире бериши бул жер окшойт. Негизги эшик бул.
Bismillahirrahmanirrahim. Mına kirip geldik. Kirgende эле бул болсо коридор. Коридордун туурасы 1,5 метр чыгат экен. Сол тарапта бурчта чекеде көрүп турасыздар. Бул жагы душевой экен, а? Душевой кылган атайын. Заманбапка. Душевой болуп тур. Бир форточкасы бар экен. Канализация таза суу турбаларын тартып коюпсуздар, а? Тартылган. Жакшы. Чорный потолоктор мына карап коюңуздар. Жыгачтарды бүт таштамайларын таштап, гарбилдерди таштап, улайды басып коюптур туугандар. Эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштыралы. Мисалы сырттан киргенде эшиктин оң жак, сол жагында бирден терезе бар экен. Ушу магазин жакка жанашып турган чекедей бөлмөгө келе турган болсок, азыркы магазиндей эле, бирок туурасы бир аз узкийраак экен. 3,5 экен, а бул? 3,5. 3,5 6. 3,5 6, бир терезе, бир эшиктүү, дагы бир бөлмө. Бул зал болсо керек, а? Зал. Зал, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү кылганбыз. Конок бөлмөсү. Ал эми ортодо дагы 2 бөлмө бар экен. Аларды дагы көрүп коелу. Мынабул ортодо печка болот окшойт. Бул кандай? Отурган үйбү бул? Кыштама бөлмө. Кыштама бөлмө. Ортого печка кое турган месте койгонбуз. Печка болот. Наркы бөлмөгө дагы жылуулугу өтө берет. Жакшы. Мынабул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 3,5 экен туугандар. Эми бул жакка келели. Мына чекедеги бөлмөгө кирели. Бул спальный го, Бул спальный. Спальный. Көрдүңүздөрбү? 3,5га 5 чыгып калат окшойт бул. 3,5га 4,5 экен. Мында 2 терезеси бар экен. Үйдүн арт тарабында жер ушул жактан көрүнүп турат экен туугандар. Арт тарабында батыш жагында, биягында бир метрдей калтырыпсыз да, нар жагы кошунанын эсеби окшойт, Кошунан. Мына дуалга чейин да 1,5 метр экен даже. Жакшы. Бул жагы мына тегиз жерлер бүт сиздики. Бизге караштуу бул жактар. Ушу дуал менен кете берет да? Дуал менен кете берет ушулар. Жаңгакка чейин барып такалат окшойт, а? Чегара ошо жаңга кара жыгачка чейин барат. Мына кара жыгачтан өтөт. Бул жагы эми кошумча курулуш, баня, очоккана, тапчан дагы куруп кете беребиз да? Урсак болот. Сарай урсак болот, мисалы, кичине мал кармасак. Чекеге чейин. Чекеге чейин. Талабыз жакын. Кой бересиз. Кирип чыгып келе берет. Жакшы, сонун. Үйдү көрдүңүздөр. Магазинден сырткары бул жакка киргенде биякта зал, бул жакта отурган үй, спальный бул дагы. Бул болсо чоң спальный, бул болсо душевой. Көрдүңүздөр. Ушул сырттан киргенде эшиктин эки жагында бирден терезе бар экен туугандар. Оң жак, сол жагында. Жарык бүт коридорго кирип турат экен. Жакшы, сонун. Жердин төрүнө өтөлү, бул жактарын да көрсөтүп коелу. Келиңиздер туугандар. Бул жакта эми бүт алдын бак кылсаңыздар, Кудай буйрса аябай жакшы болот. Бул жагы эми каналга чейин жашылдандырып, көрктөндүрүп, жакшылап карап алыңыздар. Мына ушул чекеден, биягы мына шагалдан, нар жак чекесинен ушул дарактан эсептей беребизби? Ушул жерден эсептелет. Казыгын кагып тактап алабыз да, туурабы? Ооба, документальный кылганда такталат. Үйдүн чатыры асфальт түсүндөгү тыныке менен жабылыптыр. Үй күкүрттөй сонун түшүптүр туугандар. Канча дейсиз үйдүн баасын, ака? Үйдүн баасын 3 миллион 200 деп атабыз. 3 миллион 200. Түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Айткан акчаңызга сата албайсыз баары, сатпайсыз, туурабы? Түшүп беребиз. Түшүп бересиз да? Түшүп беребиз. Кудай буйрса. Жакшылап келишели, а? 3 миллион 200. Документи кандай? Документи кызыл китеп барбы? Кызыл китеби бар. Кызыл китеп токтомдору бар. Бар. Жакшы экен анда. Таза суу мына чечилип калыптыр. Электр линиясы, анан жарыктандыруулар көчөгө келиптир, коюлуптур. Бар. Таза суу башта дагы бар эле, жагы жаңы кылып заманбап келечет. Жаңы тартып атат. Жаңы тартып келечет. Эми бизге мечит, бала бакча, мектептердин жакындыгын айтып коюңчу. Жакын элеби? Мечит ошо турган жерден 300 метр, 400 метр мечит бар. Бала бакчага 300 метр, 200 метрден солго бурулсаңыз 100 метрден бала бакча келет. Мектеп 1,5 километрден кийин мектеп бар. Орус мектеп, кыргыз мектеп бардыр. Азыр ошо 4 көчөдөн эле сол жака бурулуп, бара беребиз. Ошол жерде. Бул центральный көчөгө карайт бул көчө дагы. Сонун. Жакшы. Анда мен жыйынтыктаймын. Үйдүн баасын уктуңуздар. 3 миллион 200 миң сом, кеми бар, документтери так экен, Куршапта жайгашкан туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Магазинди иштетиңиздер, магазинде.